Амансызбы? Биринчиден сиз ошол нерсени изилдеп көрүңүз. Бала эмнени көрөт, эмнени ойнойт, эмне үчүн ал нерсени ойнойт, мисалы үчүн оюн болсо дагы, мисалы үчүн Brawl Stars десе дагы, эмне кандай ролду ойнойт, мисалы үчүн кандай эмесинде деп ошону изилдеп көрүңүз. Эмне оюн экен деп негизи эле. Экинчиден бул деген сиз өзүңүз канча убакыт телефон колдоносуз? Үй бүлөдө кандай колдонот телефон? Гаджеттерге мамиле кандай? Анан ошол жерлерде балага чектөө койгондо бала менен сүйлөшүп коюш керек. Мисалы үчүн балам сага кандай ыңгайлуу? Бир күндө мисалы үчүн 2 саат дейт мисалы үчүн бала. Мен айтам, макул 2 саат кичине көбүрөөк болуп калышы мүмкүн, кел анда 1,5 саат дейбиз. Бирок ошол нерсени баарыбыз кылабыз. 1,5 саат колдонгондо көбүнчө учурда балдардыкы башка убактысы бош болуп калат. Ошол башка убактысында, бош убактысында башка нерсени биз беришибиз керек, компенсация кылып. Бир кружокко жазып коебуз балким, же балким үй бүлөлүк бир саат кылабыз, мындай бир кызыктуу өтүш керек балага. Анан такыр чектөөнүн болбойт. Чектөө койгондун болбойт. Балага зыян тийгизеби же пайдап келеби билбейм. Балким ал деген мультик тарткан болуп, шумдук бир дизайнер болуп кетет 3D. Ошондуктан жөн гана баланы туура колдонгонго үйрөтүш керек дагы, биринчиден өзүбүз туура колдонгонду үйрөнүшүбүз керек. Анан кийин балага туура маалымат бериш керек. Ошондой эле бул деген эң башкысы бул коопсуздук, родительский контроль деген программа бар. Ошону мындай кошкон керек деп ойлойм мен оюмча. Негизинен өтө көп кайрылып атышат. Азыркы өтө актуалдуу суроолордун бири го деп ойлойм. Ар бир нерсенин эле эгерде мындай чегинен чыгып кетсе, терс жактары болот. Анан ошондой эле бала менен өзү менен сүйлөшүп алыш керек. Телефондун колдонуунун сааттары баланын жашына тиешелүү болот. Мисалы үчүн 3 жашта 40 мүнөт бир күндө мисалы үчүн. Же мисалы үчүн 12 жашта 2,5 саат деп ошонун жаш кураганына байланыштуу мындай бөлүү керек. Анан кийин сөзсүз түрдө эле бул мисалы үчүн онлайн окуса, ал деген кечке колдонот дагы, анан эмне атын айтат? Сен кечке телефон отурасың, зомби болуп каласың, анан кийин телефон ташта деп. Бала айтат, мен ойногон жокмун мисалы үчүн деп. Анан сөзсүз түрдө баланын кандай оюндарды ойноп атканын карап көргүлө. Оюндарда кандай позицияны, кандай ролду ойнойт мисалы үчүн, кандай ойнойт анткени деген азыркы Z муунда, азыркы балдарда реалдуу, виртуалдуу жашоо деген бөлүнүү жок. Алар үчүн ал да экөө тең жашоо. Ошондуктан ал нерсени кабыл алып жана туура маалымат берип, анан туура колдонууну үйрөтүш керек. Менин оюмча туура колдонуу үчүн ар бир ата эне мындай медиа сабаттуу болуш керек. Бир курс өтөбү, же китеп окуйбу, же YouTube'дан ошол видеолорду көрөбү, медиа сабаттуулук боюнча ошого даярданып, бир маалымат алып, анан балага мындай чогуу бир үйрөнүш керек да үй бүлөдөн. Урушкандын да кереги жок, кыйгыргандын да кереги жок, алдагандын да кереги жок. Негизи жашоо да ар кандай болот. Көбүнчө учурда айтышат, мисалы үчүн психолог дегенде эле бул деген баланын ою менен болгула, анан баланын каалоосу менен деп, жок, андай нерсе эмес. Мисалы үчүн кээ бир учурда уруша турган убакыт келет. Эгерде бала бир туура эмес нерсе кылып атса, мисалы үчүн бала досунун акчасын уруп алды. Ал жакта мисалы үчүн алдабайсың да, ой жок, мисалы үчүн же балам азамат деп айтпайсың. Ал жактан бир мындай чекти коюп токтотуш керек. Ал нерсе болбойт экен. Мисалы үчүн мен зомбулукка каршымын. Баланы уруп, анан кийин же анын инсандык катары, мисалы үчүн адам катары өтө бир чектерин биз бузуп ийебиз да. Мисалы бала гүлдү сындырып алса, биз деген сен жиндисиңби, башың иштейби, көзүң карабайсыңбы деп биз балага инсандык катары өтүп кетебиз. Бирок ошол баладан ситуацияны бөлүп алыш керек. Балам бул гүл мага өтө жакын болчу. Мындай сен сындырганы мен өтө жиним келип кетти. Жана капаландым. Мындай кийин кайталанбаш үчүн эмне кылсак болот деп. Анан кийин бара калып эле кыйкырганда эмне кылбайсың, көзүң карабайсың, бутуң карабайсың дегенде бала билбейт кантип ал дегенде болуп калышы мүмкүн да. Жөн гана кийин ошол нерсе кайталанбаш үчүн бала менен сүйлөшүү керек. Мисалы үчүн сиз деле чоң адам деле жумуштан ката кетирип алса, анан директор келип алып сени урушуп, кыйкырып, анын башына бир чапса, мотивация пайда болбойт да, мисалы үчүн. Ойлойсуң, эмне иштеп атам мен бул жакта депчи, ушундай мамилени чыдабай эле кетип калбайм деп, мындай наоборот кайра өзүңө эметип каласың да. Анан эң жакын адамдар ошондой кылып атканда кийин балада мындай башка адамдардан эмнени күтсөм болот деген ой пайда болот да. Ошондуктан ситуацияга жараша, баланын мүнөзүнө жараша. Кээде аксыздык болуп койсо болот, э? Урганбы? Урган болбойт. Бизде баягы көтөнгө чаап койгон болот. Жок, көтөнгө чапкан боюнча бул такыр эме, көтөнгө чапкан болбойт. Анткени деген биздин мисалы салмак менен биз чоң адам балага эметкенде болбойт.
такыр ал нерсе болбойт, урган негизи эле болбойт. Анткени деген урганда биринчиден бул деген мындай туура эмес позиция. Балада ой пайда болот, бирдеке болсо мен урсам болот экен деп. Бул мындай чечүү жолу болуп калат да. Баягы андай кылбай койсо баягы аябай эркелеп дагы баягындай чектен чыгып кеткен балдар болот да. Ооба, бирок урганда балада кандай сезим пайда болот? Ал ата энеден коркуп баштайт. Бул эң жаман менин оюмча сезим деп ойлойм да. Баланыкы эң жакын адамдарынан корккондо. Бул ата энеге болгон сүйүү эмес, сыйлоо эмес, бул коркуу сезими. Бул бала деген ата энени сүйгөнүнөн кылбайт, коркконунан кылат. Бала жөндөн жөн эле укпай койбойт. Мисалы үчүн атасы сен футболго барасың десе, балам эмне дейт? Жок, мен футболго барбайм дейт. Мен мисалы үчүн сүрөт тарткым келет дейт. Атасы сен эмне кызсыңбы сүрөт тарткандай? Жок, сен футболго барасың дейт. Жок, мен барбайм дейт. Ошол учурда эмне дейт? Ата энеси айтат, балам мени укпайт, бул деген эгоист болуп баратат деп. Жок, бала укпайт эмес, ата эне баланы уккусу келбейт. Баланын каалоосун уккусу келбейт. Анткени баланыкы дайыма бир альтернатива бар. Мисалы үчүн мен аны каалаган жок, мен могу кружокко баргым келет, сүрөт тарткым келип атат десе, ата эне эмне дейт? Өзүнүкүн гана берет дагы, баланыкын кабыл алгысы келбейт. Ошондуктан бала укпайт деген нерсеге мен ишенбейм. Ата эне баланы уккусу келбейт. Мисалы үчүн 2 жашта, 1 жашта балага бул түшүнбөйт, анткени ал деген жөн гана жашоону таанып атат. Анан баланы уруп салганда эмне болот? Ал деген мындай бир ассоциация болуп калат да, мен ушундай нерсени кармасам мени урат экен деп. Анан башка үйгө барганда да башка нерсени көргөндө, ошол нерсени көргөндө ал деген баары берки сезими келип баштайт. Мени азыр уруп салат деп. Ошондуктан ага чейинки коопсуздукту колдонуш керек да. Мисалы үчүн токторду жаап коюу керек. Ал жакта толтура эмелер бар да, мисалы үчүн детский эмелгечи. Анан кийин баладан эмени издеп эмес, ошого чейинки эмени, себептерин караш керек деп ойлойм да. Менин оюмча. Бирок урганда балада мисалы үчүн, мен түшүндүм, ушундай турбай деген ой пайда болбойт. Балдардын оюн угуп ошондой тарбиялаш керек э. Баланын ою менен гана болгондун кереги жок, бирок баланын оюн угуу керек. Угуу дегенде бул деген, уктум эми, келе меникиндей кыл деген эмес да. Мисалы үчүн, макул артка баргың келсе, мисалы үчүн, анда көрөлүчү. Балким сен деген артка барып, анан кийин бош убактыңда футболго дагы көрүп көрөсүң. Бир сабагына барып көрөсүң. Жакпаса макул, башкаларды карап көрөсүң деп. Мындай бир сүйлөшүү, мындай компромиске келүү негизинде. Балдардын өзүмчүлдүгү, баягы кызганычы ата энеден. Ата энеси мисалы үйдө кызганычы, өзүмчүлдүгү тууралуу айта кетсеңиз. Өзүмчүлдүк бул деген эгоизм деп коет, башкача айтканда. Бул деген анын дагы бир чектөөлөрү бар. Нормадагы эгоизм бул деген бала өзүн ойлоп, анан кийин башкаларды ойлойт. Бул туура нерсе. Эгерде бала баардыгын ойлоп, анан өзүн ойлой албай калса, бул туура эмес кичине. Ошондуктан баланын өзүмчүлдүгүн деген кичинекей кезинен баштап ата эне өзүнүн үлгүсүндө көрсөтүш керек. Кандай болот деп. Биздин менталитетте көбүнчө учурда кандай? Мисалы үчүн коноктор 12-де келсе деле, макул эми уят да, кой деп. Же коноктор келип, бир жума, бир ай жата болсо деле, кантип айтам эми, кандай болмогу эле, койчу, булардын мамилени сактап калыш керек деген нерсе бар го. Ошондо балдар да мисалы үчүн туура эмес кабыл алуу пайда болот да. Апам жаман көрүп атат, атам да жаман көрүп атат, бирок эмнеге айтышпайт депчи. Көзүнө барып жыргап сүйлөшөт, мисалы күлүп жайнап. Бирок мисалы артынан жамандашат деп. Ошол нерсенин баардыгын деген мындай кичинекей кезинен баштап, мындай ата эненин мамилесинен баштап мындай оңдош керек деп ойлойм да, менин оюмча. Үйлөрдө кызганыч, мисалы көп балалуу үйлөрдөн бир баласын өзгөчө кичүүсүн жакшы көрүшөт бизде ата энелер. Ошол негизи туурабы же туура эмеспи, же баарын бирдей тең караш керекпи? Антейин десең, баягы кичүүсүн кичинекейин жакшы көрүшөт. Негизи баарын тең караган мүмкүн эмес. Муну кабыл алыш керек. Анан кийин баарын тең кылам, баарына бирдей тарбия берем деген эмес. Ар бир балага өзүнчө, азыркы учурда ар бир балага өзүнчө мамиле кылыш керек. Ар бир баланын өзүнүн мүнөзү бар, өзүнүн кабыл алуусу бар. Мисалы үчүн, кээ бирөө кучактаган жакшы көрсө, кээ бирөө такыр кучактаган жаман көрөт, мисалы үчүн. Кээ бирөө сүйлөшкөн жакшы көрсө, кээ бирөө такыр жакшы көрбөйт. Ошого байланыштуу кызганыч деген бул эми нормадагы нерсе. Мисалы үчүн, чоңдор деле кызганганда ага просто аны угуш керек. Мындай мени жакшы көрбөй калдыңар, силер ага көңүл бурууну көбүрөөк кылып атасыңар десе, макул, мен сени уктум, кел анда экөөбүз сүйлөшөбүз, экөөбүз эмне кылсак болот чогуу деп. Мындай баарына көңүл буруу деген өзүнө жетиштүү бир эме керек да. Мисалы үчүн, мен бир жумада бир жолу паркка баргыла, мага жетиштүү.
же башкача айтат, жатаарда мага жомок окуп бергиле, ошол мага эме деп, мисалы үчүн. Ошол нерсенин баардыгын мындай эске алыш керек деп ойлойм да. Бирок кызганыч болот. Анан өтө бир маанилүү нерсени айтып коеюн дедим эле. Көп балалуу үй бүлөдө, мисалы үчүн, чоң баласына башкалар каратып коет да. Бул такыр туура эмес нерсе. Чоң балага анткени деген биз 10 жаштагы балага мисалы ата-эненин ролун берип коюп атабыз. Ал ага даяр эмес. Ал нерсе ага кереги жок. Ал деле ошондой бала башкаларга окшогон эле. Анан сен улуссуң, кичүүсүң, кара, кичүүсүн эмет, кичүүсүн шымын кийгиз, анан муну кыл деген нерсе болбойт. Сөзсүз түрдө ал деген жардам берип, мисалы үчүн апасы тамак жасап атканда карашышы мүмкүн. Бирок няня катары 5-6 саат, 7-8 саат караганын кереги жок, анткени ал дагы ошондой эле бала. Ага чоң адамдардын түйшүгүн кичинекей кезинен бергендин кереги жок. Өтө актуалдуу суроо. Жыныстык тарбияны негизинен 3 жаштан баштап өткөрөт. 3 жаштан баштап бала менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Бул деген бир жолу сүйлөшүү эмес, бул деген жыл сайын сүйлөшүү болуш керек. Мисалы үчүн 3 жашка балага ылайыктуу болгон маалыматты бериш керек. 4 жашта 4 жаштагыга, 5 жашта 5 жаштагыга. 13 жаштагы бала менен бул өспүрүм болгондуктан аныкы гормоналдык, физиологиялык өзгөрүү пайда болуп атат. Жана бул суроолор бул нормалдуу суроолор. Жана бул суроодон качкандын же уялгандын кереги жок. Жөн гана бала менен сүйлөшкөнгө чейин туура маалымат топтоп, баланын курак психологиясын, жашын эске алып, ошол сүйлөшүүгө даярдануу керек. Анан кийин балага бул нерсени уят катары эмес, бул нерсени мындай бир физиология катары, мындай биле турган катары жана туура маалымат берүү өтө маанилүү. Анткени азыр технология заманы, балдар ар кандай информацияны досторунан угушу мүмкүн, башка жактан сүрөттөрдөн же башка видеолордон көрүшү мүмкүн. Ошондуктан сиз ата-эне катары маалыматты туура бергениңиз бул оң болот. Ага чейин башка бирөө туура эмес маалымат берип койгонго чейин ошондуктан өзүңүз даярданып, анан кийин бала менен сүйлөшсөңүз бул деген сонун болот го деп ойлойм. Бул сөзсүз түрдө эле балдарга таасир этет. Психологиясына гана эмес. Баланы негизи 3 жашынан баштап эркек баланы атасы жуундуруш керек, кыз баланы апасы жуундуруш керек. Бул деген физиологиялык жактан дагы, гигиена жагынан дагы, психология жагынан дагы туура болуп эсептелинет. Анан чогуу баняга баргандын, мончого түшкөндүн кереги жок. Анткени деген сиз бала үчүн биринчиден атасы мисалы үчүн эркек киши, апасы болсо бул аял киши. Анан кийин эне ата ролун алып кетет. Ошондуктан балдарга 3 жаштан баштап чогуу жуунгандын, баланы мисалы үчүн кыз баланы атасы жуундургандын такыр болбойт. Сөзсүз түрдө бул деген жанагы төшөккө жатканда дагы мисалы үчүн чечинип, кандай кийинип жатканын баардыгы өтө бир маанилүү. Мисалы үчүн такыр чечинип алып бала менен чогуу жаткан болбойт. Бирок мисалы үчүн балаңыз чогуу келип калса мен коркуп атам, же чогуу жаткым келип атат бир күн десе, чогуу кучакташып жатып койгон эчтеке болбойт. Бирок баланы деген 3 жашка чейин башка бөлмөгө бөлүү керек негизи. Баланын өзүнүн жеке мейкиндиги, жеке бир чеги, башка бөлмөсү болуш керек. Эгерде бөлмө болбосо да жок деген бир бурчу болуш керек. Мындай бир бөлмөнүн башка бир четин жаткызып, өзүңөр башка четин жатып. Анткени деген аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле дагы бала мисалы үчүн таасир этип, баланы бир мындай травма кылбаш керек. Негизи ата-эненин ролу балдарга өтө чоң. Биз айтабыз ата-эненин ролу бул деген ата-эне балдар үчүн үлгү деп. Менин оюмча бул деген үлгү гана эмес, ата-эне бала үчүн идеал. Жакшы нерсе кылса дагы, жаман нерсе кылса дагы бул бала үчүн идеал тутуп, ошол нерсени бала кайталап туурап турат. Анан ата менен эненин ролунун кандай колдонуш керек мисалы үчүн? Менин оюмча бул деген экөөнүкү тең бирдей болуш керек. Бул атасы мен иштеп келдим, чарчап калдым деп телефон көрүп же телевизор көрүп жатып калып, анан кийин балдар 5 алса менин балам, 2 алса сенин балаң деген болбош керек да. Анан эненин ролу дагы. Эне дагы мисалы үчүн энеге мүмкүнчүлүк бериш керек эс алганга. Анткени эне бул деген айым, бул деген мисалы атасынын жубайы, бул деген жөн гана мисалы инсан катары кээде эс алыш керек. 24 саат боло эне болгондо бул эмне? Энелик күйүү деп коет. Жөн гана ресурстар калбай калат. Анткени бул деген эне, бирөөнүн кызы, жубайы болуп көптөгөн эмени алып жүргөндүктөн апасына дагы бир мындай эс алууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Мисалы үчүн выходной күнү жолдошу келип, мен 2 саат карап турайын, бар сен кыздар менен жолуп кел, же чачың боеп кел, же тырмагың жасап кел деп мындай бир 2 саат мүмкүнчүлүк бериш керек. Анткени эненин ролу
баары бир деле бул эмоционалдык жактан өтө бир мындай чоңураак го деп ойлойм да, менин оюмча. Анткени эне бир мындай үй бүлөдөгү бир аба ырайын чыгарып келип турат. Эне üşüsө үйдө бүт баарында муздак болот, баарынын атасында дагы, балдары да ыйлап, балдары да ооруп бирдеке болуп баштайт да. Ошондуктан менин оюмча бактылуу ата эне, бактылуу балдар болот да. Ошондуктан экөөнү мындай мен ойлойм, жубайлары экөө ортосунда бөлүп алыш керек. Мен мисалы үчүн үйдөн айтам, мага мисалы үчүн бир жумада 2 саат керек. Кээ бирөөнүн мисалы үчүн 1 саат керек болушу мүмкүн, кээ бирөөнүн 3 саат керек болушу мүмкүн. Ушул 2 саатты мен өзүм гана өткөрөм. Балдар эмес, эч ким эмес, сени менен дагы эмес, өзүм эле өткөрөм, өзүм каалаган нерсемди кылам деп. Анан ошондой бир бөлүүлөр болуш керек. Же жолдошум айтат мага. Мисалы үчүн мен жума күн сайын досторум менен футбол көргөнү барам. Мисалы үчүн саат 11ге чейин. Бул менин убактым деп. Мен айтам, макул. Бул убакта мен сага тийишпейм, бирок башка убактарда мындай бир сүйлөшүү негизинде бир чечип алыш керек да. Ийкемдүү болуп, 2 адам сүйлөшүш керек. Негизи кээ бир темалар бар, балдар менен чогуу сүйлөшө турган. Кээ бир нерсе балага бул ашыкча, керектүү эмес маалымат. Мисалы үчүн, баланын контрагын төлөш керек эле, эмне кылабыз эми, окуй албай калабы деп баланын көзүнчө айтканда, бала уже ойлоп баштайт. Мен күнөөлүүмүн, менин үчүн булар деген кыйналып атышат, азыр иштеп атышат, мен окубай эле койсомбу, же эмне кылсам деп бала кыжалат боло берет. Ошондуктан балага керектүү маалыматты жана ага жашына керектүү эмес маалыматты бөлүп коюш керек. Ошондой эле баланын ата эненин урушканы балага сөзсүз түрдө буга чейин айткандай эле биринчиден үлгү болот. Бала ал нерсени үйрөнөт, урушканды. Мектепке барып ошол эле нерсени кайталайт, садикке барып кайталайт ошондой урушканды. Анан кийин ата эне бала үчүн бул деген баардык нерсе да, мисалы үчүн. Анан экөө урушуп атканда бала деген өзүн күнөөлүү сезип баштайт. Мен эмне кылсам болот, мен үчүн урушуп атабы, мен болбой калсамчы деп көп учурда билесиңер, бул ажырашуу болгондо дагы балам үчүн жашап жүрөм, балам үчүн чыдап жүрөм деген нерсе бар. Анан жаш бала үчүн бул өтө чоң жоопкерчилик. Бала үчүн дегендин кереги жок. Бала бул мындай силердин сүйүүңөрдөн жаралган мындай өзүнчө бир инсан болду. Анан балага керектүү эмес темаларга аны кошкондун кереги жок. Финансылык жактан мисалы үчүн жашына жараша. Мисалы үчүн 6 жашта баланы финансылык жактан кошкон керектүү эмес да. Эмне үчүн ага чоң адамдын түйшүктөрүн биз илип коебуз да. Ал нерсенин кереги жок. Бирок мындай туура колдонгонду үйрөтүш керек, өзүнүн жашына ылайыктуу болуп. Бирок ортоңордо болгон маселени баланы аралаштырбаш керек. Балага мен дайым айтам да, балдар келгенде. Ата эне бул силер үчүн ата эне, бирок алар өзү ара, алар күйөөсү менен аялы. Экөөнүн ортосунда мындай чыр-чатак, конфликттер болушу мүмкүн. Бирок ал ата эне катары силерге таасир этпейт деп. Бала ошол нерсени билиш керек да. Бул экөө күйөөсү аялы, бирок менин ата энем деп. Мындай экөөнүкү аралашып кетпеш керек. Бактылуу бала деп сиз кандай баланы элестетесиз? Негизи менин оюмча бактылуу бала бул деген өзүнө жаккан нерсени кылган. Мисалы үчүн баардык нерседен корко бербеген бала. Өзүнө болгон ишеними өйдө болгон. Мисалы үчүн өзүнө ишенген, ата энесине ишенген жана өзүн бир коопсуздукта сезген. Мындай баардык жакшы болот деп позитивдүү ойлонгон бала деп ойлойм менин оюмча. Жана баардык келген көйгөйлөрдү бул чечилет. Же чечилбесе мен дайыма жакындарыма, ата энеме кайрылсам болот деген ойдо болгон бала деп ойлойм менин оюмча. Мен көптөгөн балдар менен иштештим, мигранттардын балдары менен. Анан негизинен бир дагы бала атаман акча керек деп же апаман акча керек деп айтышпайт. Балага материалдык жактан кымбат мектеп, тайтасынын 2 этаж үйү кереги жок. Балага деген ата энеси керек. Сөзсүз түрдө бул кичинекей кезинде, бул мисалы үчүн көбүнчө учурда 2-3 жашка чейин эчтеке билбейтин барып келе калайын деп иштеп кеткендер бар да, бирок ушул эң маанилүү жерлери болуп калат да. Негизи эле бала менен кеткенде бала да кандай силерден эң жакын адамын таштап кеткендей болот. Бул таштап кеткендей, жалгыз болуп калгандай болуп, балага өтө бир терс таасирин тийгизет. Анан сөзсүз түрдө эле балага ата эненин эмоционалдык, психологиялык жанында болгону керек. Байлык болбой эле койсун, мисалы үчүн бир комнат үйдө болсо дагы, бирок ата эненин жанында болгон жакшы. Анан кийин алыста жүрүп балага кымбат мектеп, кымбат машина, анан центрден квартира бергендин кереги жок. Ал бала чоңойгондо эч качан айтпайт, ата энем мага мен үчүн иштеп келген деп. Ал айтат, мен ата энем мени таштап кеткен. Анан сөзсүз түрдө эле бала үчүн дегендин кереги жок. Бала үчүн деп мындай сырттан айтып коебуз, бирок ата эне деген бала үчүн эмес, өзүнүн кичинекей кезиндеги жетпей калган амбицияларын аткаруу үчүн кетет.
ошол жетпей калган бир өзүнүн каалоолорун, албай калган нерселерин ошону толуктоо үчүн кетет. Бала үчүн эмес. Анткени балага ал нерсе кереги жок. Баладан сурасаң, бала айтат, ата-энем жанында болсо, сонун болмок деп.